килограмм. 3М 27 январ күнү Жалал-Абад облустук төрөт бөлүмүндө төрөлгөн. Наристелерге Аман Асан Үсөн деген ысымдар ыйгарылган. Сузак районуна караштуу Карадарыя айылынын 29 жаштагы тургуну Дилфуза Арапбай кызы 3М экендигин 5 айлыгында билген. 3Мден сырткары бир уулу бар. Мен чоң энеме эгиздирген. Ошо сүйүнүп атабыз. Күткөн эмеспиз. Биз 5 айлыгында билдик. Жакшы карашты. Рахат эжеге рахматым айтам. Күнү түнү эмелер келип, сестралар келип жакшы карашты. Балдарымы жакшы кылып берди. Аман Асан Үсөн деп койдук. Ымыркайлар айына жетпей операция жолу менен төрөлүп, 10 күндөй жандандыруу бөлүмүндө дарыгерлердин көзөмөлүндө болгон. Ушул тапта алар энесинин жанына которулду. 34 неделя деп эрте келишти. Тройня деп ошо показаниясы тройня деп алышты. Бирок төрөт үйүнө келгенде эки баланын жүрөгү угулуп атат, бирөөнүн угулбай атат деп врачтар аябай коптонушуп атып алышты. Ошо биринчи чыккан бала ыйлап эле чыкты, бирок көгүш болуп ара төрөлгөн үчүн кыйналып чыкты. Экинчиси ыйлабай ал дагы көгүш болуп чыкты, бирок көпкө чейин барып анан өзүнө келди. Үчүнчүсү 1 килограмм 900 төрөдү, бирок ал ыйлап чыкты. Бирок алга деле кислород керек болду. Ошо келгенден эле бияка реанимацияга алып, кислородко койдук, сипап аппараттар менен кислород алды, леченияны алды. Буюрса бүгүн уже 2 жумага жакындап калды, жатканы жакшы балдар. Апасы эмгизип атат, сүтү жетип атат, дары-дармектерин бирин ат менен кылдык. Эртеңки уже выписка алганга даярдап атабыз. Буга чейин Сузак районунун Курманбек айыл өкмөтүнүн тургуну 8 январдан 9 январга караган түнү 3М наристени жарык дүйнөгө алып келген. Bir ай аралыгында Сузак районунда 2 ирет 3М төрөлдү. Райондук бийлик учурда жардамдар берилип жаткандыгын айтып, Дилфуза Арапбай кызына турак жай салууга райондук бийлик көмөктөшөрү айтылды. Азыр эми бизге акча келип түшкөндөн кийин аны комиссия жолу менен карап туруп, мүмкүн болушунча биз жардам беребиз. Бир эле күнүмдүк эмес, анын жашоо шартына, турак жайына, эмнеге керек болсо ошонун баардыгына бир эле район эмес, баардык аймактарыбыздын баардыгы жапа турмак, баардыгыбыз колдойбуз. Себеби бизге Кудайым мындай эгиз балдарды, баягы Кудайым сүйгөнү берет дегендей биздин районго келген өтө кубанычтуу, өтө сүйүнүчтүү болду. Чеги бар экен, бирок үй сала эле экен, анан кайната кайнеси менен чогуп турат, кайнеси менен дагы көрүшүп сүйлөштүм. Анан эми аларга турак жай куруу үчүн жардам беребиз. Дагы башка бир шарттарды да сүйлөшүп атабыз. Мүмкүн болушунча биз буларга жардам беребиз. Жалал-Абад облустук төрөт үйүндө 2023 жылдын январ айында 721 наристе жарык дүйнөгө келген. Анын 17си эгиз балдар экендиги дарыгерлер тарабынан айтылды. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.